жакшы мыйзамды алып келип, мындай жактаганды эки сөз менен үйрөнсөңөр, силерге Айбек Сураталиевич бир эле суроо берди эле, ошону өзүңөр аша чыгып койдуңар да. О мыйзам 2008 жылдан баштап чала иштеп атканын себеби бүгүнкү мыйзам болгон эмес деп эле айтып койсуңар. Бүгүн эми жоопкерчиликти күчөтүп, мындан баштап текшерүү да көп болбойт. Ар бир жетекчи же ар бир жаран сөзсүз страхование кылып алса, мына 30 көрсөткүч физикалык лицаларга, 130 көрсөткүч юридикалык лицаларга деп атасыңар. Ушуну эки сөз менен айтып койсо болбойбу, Айнура Доктурбаевна? Ооба деле иштебей жаткан 2008-ден бери. Рычагыбыз жок эле. Мына азыр силер бизге рычаг берип атасыңар. Бул мыйзамды ойлоп таап келген адамга мен чоң рахмат айткым келет. Чындыгында эгерде ондай жаза көрүлбөсө, мыйзам аткарганга эч ким мыйзамды аткарбайт. Силер ойчоо кетип калып атат. Рахмат, колдоп коелу биринчи окууда концепциясын.